Жогорку сотто Баткен, Ысык көл жана Нарын облустарынын жергиликтүү сотторуна жаңы дайындалган судьялар ант беришти. Ант берүү аземи Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева салтанаттуу түрдө ачып, жаңы дайындалган кесиптештерин куттуктап, берген анттарына бекем болуусун каалады. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо жөнүндө 2019-жылдын 30-декабрындагы жарлыгына ылайык жергиликтүү соттордун судьялары дайындалышты. Мыйзамга ылайык судьялардын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Жоопкерчиликтүү жана татаал кызматты аркалап жаткандар мекен үчүн ак кызмат кылып, сот адилеттигин акыйкат жүзөгө ашырууну убадалашты. Судьялык кесип татаал иш. Ушул бүгүнкү ант берүү менен бирге ушу элибиздин ишеничин актап, сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууга өзүбүздүн салымыбызды кошолук деп ушул кызматка баратабыз. Жаңы жылдын алдында бул бизге абдан чоң белек болду. Кудайым буюрса, элдин ишенимин актоого, адилеттүүлүктү жүзөгө ашырууга даярбыз. Судьялык кызматка киришип жатабыз. Буюрса, бул өтө жоопкерчиликтүү кызмат. Биз ушул элибиздин алдында ак ниет, калыс сот актыларын кабыл алганга үмүттөнүп иштейбиз, аракет кылабыз. Буюрса, ушул жаңы жылдын астында баарыбызга жакшы президенттин жарлыгы болду. Жалпы кыргыз элибизге ушул жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун, молчулуктун, элибизде туруктуулуктун жылы болсун. Жаңы жылда жакшы ийгиликтер коштосун, элибизде береке үзүлбөсүн.